Астанада салттуу роботы Grand Tour Neyman чемпионат өттү. Өлкөдө мындан 4 жыл мурда өткөрүлгөн жарыш өткөн жылы эл аралык макамга ээ болгон. Быйыл биринчи жолу мелдешке АКШ, Болгария жана Молдованын курамы командалары катышты. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандагы мектептердин окуучулары былтыркы жетишкендиктерин 2 эселөөгө аракет кылышты. 9 жаштан 17 жаш аралыгындагы 300дөн ашуун катышуучулар 7 категория боюнча өз ара эң күчтүүсүн аныкташты. В этом году у нас есть кубок за первое место в категории доставщик флага. Быйыл биз желек жеткирүү категориясына кирдик. Ошондой эле биз чет өлкөлөрдүн мыкты курама командасынын кубогун алдык. Ошондой эле бизге Өзбекстандын мыкты командасы наамы ыйгарылды. Өзүм жалпы робототехниканы жана роботтик турнирин өнүгүшүнө кошкон салымым үчүн сыйландым. Дагы бир командабыз сорттоочу робот аталышында экинчи орунду ээледи. Жылдан жылга ийгиликтер өсүп, турнирдин чөйрөсү кеңейүүдө, тапшырмалар дагы татаалдашты. Номинации робот-сортировщик из года в год и результаты растут, и сам турнир по себе набирает обороты. Катышуучулар дагы бир катар номинацияларда сыноодон өтүп, бир нече жеңүүчүлөргө Казакстан Британ техникалык университетинин жана Алматы энергетика жана байланыш университетинин гранттары тапшырылды. Белгилей кетсек, Казакстандын IT брендине айланган чемпионаттын бардык регламенти автордук, атамекендик интеллектуалдык технология болуп саналат. Келесі жылға біз одан да көп уже 20-30 елдерде. Келерки жылы бул иш-чарага 20-30дан ашык өлкөнү кошуу жана тандоо этаптарын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө өткөрүү пландалууда. Максаты жыл сайын болгон тажрыйбабызды чогултуу жана бекемдөө. Ар бир мелдеш үчүн татаал кыйынчылыктарды түзүү жана робототехника тармагына жаш муундарды тартуу болуп саналат. Күрделі жасап, өскелең ұрпақтарымызды осы робототехника саласына баулу болып табылады.